Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 13-беренесине ылайык кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Кыргыз тили мамлекеттик тил катары статусун жана башка ченемдик укуктук актыларда аныкталган бардык чөйрөлөрдө анын милдеттүү түрдө пайдаланышын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамы камсыз кылат. Мындан 35 жыл мурун, тактап айтканда 1989-жылы 23-сентябрда Кыргыз СССРинин Жогорку Совети Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Биздин ата-бабаларыбыз кылымдар бою ушул мурасты асырап, бапестеп, бүгүнкү күнгө жеткирип берди. Ал эми бүгүнкү 21-кылымда биз аны өнүктүрүүгө, байытууга, колдонуу чөйрөсүн кеңейтүүгө, мамлекеттин бардык түзүмүндө мамлекеттик тилдин иштешине шарт түзүп беришибиз керек. Анткени бул табияттын касиеттүү белеги. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадыр-баркын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Кыргыз тили кыргыз тарыхы. Ал кылымдан кылым ашып, эне тилибизде ооз эки түрдө жаралган манас эпосу аркылуу ата-бабадан урпактарга жетти. Эне тили болбой эл болбойт дегендей, мына ушунун өзү эле эне тилибиздин ыйыктыгын, өлбөс өчпөстүгүн, улуулугун, кадыр-баркын билдирген. Салкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов: "Мен бул турмушта кайсы бир бийиктикке чыга алдым десем, аны мен тилимдин улуу духунан көрөм" деп айткан. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү узалтынча башкаруу органдарынын, менчиктик бардык формаларындагы ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын ишинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин милдеттүү түрдө пайдаланууга тийиш жана жумуш тили болуп саналат. Ар бир адам тилдин ээси. Тил маданият башаты, маданият булагы. Ошондуктан тилди өөрчүтүү, тилди асыроо, тилди багуу бул ар бир адамдын мойнундагы асыл милдет.